бул Иса атаны мен ылдыйраак жагын айтайын. Бул айылдын эли илимий даражасы менен эмес, адамгерчилиги үчүн көбүрөөк сүйчү да. Эми мамлекетке кылган эмгеги өзүнчө башка кеп да. Бул Иса ата ушунчалык бул элге берилген адамдар экен. Бир күнү эле Абылек деген ата бар эле. Ошол киши эскерип отурат. Биз көргөн жокпуз да бул кишини. Биз балдар элек дейт, анан ушу көл жээкте көлгө түшүп ойноп жүрсөк, ушу Иса аксакал келип калды дейт. Анан биз менен аралашып эле, анан мындай түш керек, мындай күйүш керек, баягы медицинский өздөрүнүн эмесин айтып үйрөтүп бизди тарбиялап атат дейт. Анан бир мындай жакшы кийинген бир кызматкер адам келип эле Иса аксакалды бир жерге конокко чакырып калды дейт. Анан ошондо айтты дейт: "Мен бүгүнкү күнүмдү могу балдарга арнап койдум эле, мен ушулар менен эле болоюнчу" деп баягы коноктон отказ берип баш тартып, анан ушу биз менен чогуу болду дейт. Анан биздин айылда мындай сөз бар: Иса конович келгенде бокотой барак эри тоюнуп калат деген сөз айтылчу ошол убакта. Ал жөнөкөй эле мына Иса аксакал 30га келеби, кандай бир 30га чыкканда сөзсүз эле жер кыдырып кетпей көбүнчө айылга келчү экен. Айылга келгенде бу Сыдыкалы деген аксакал бар эле, эки көз көрбөгөн. Ошол менен мамилеси аябай жакшы экен. Өлгөн житкенин баарына Куран окутуп, баарына кыдырып, көз көргөзүп, бирин да калтырбай. Анан өзү бир жылкыны союп, анан ошо элдин баарын коноктойт эле дейт. Элдин баарын коноктогондон кийин аны да күндө бирөө коноктойт. Анан колго суу куйган балдар бар, кызмат кылган келин кыздардын бар, анан этажга сорпосенге тоюп калат, анан тоюнуп калат деген ушундай дейт. Анан дагы 100 жылдыгы болуп, анан бул кишинин илимий даражасынан тышкарыда касиети болгон окшойт. Ушу 100 жылдыгы болуп, боз ит тигип, ушу республиканский деңгээлде өткөзүп калдык. Ошондо биз ошо уюштуруу тобунда жүрдүк. Ошондо бир чоочун адам эле нележени издеп жүрдү. Нележени таап бергилечи, жумушум бар эле. Анан сүйлөшсөк этип, эмнеге издеп жүрсүз? Ошол киши рак болуп ооруп, кийин эле рак болуп ооруп, анан доктурдан чыгарып койгон экен. Анан үйүндө жатып, эмне кылам, жан айласы кыйын. Анан бир күн отурса эле түшүмө кирди, Иса кирип, анан ушу операция кылды. Анан эртең менен ойгонуп эле, анан баягы оорум жеңилдеп эле, акырын барып, анан сакайып кеттим дейт да. Анан ошол мурунда ошо мүрөсүнө барып Куран окуп, зыярат кылган экен. Анан ошо 100 жылдык болуп атат, ошо ыраазычылык билдирип коеюн деп издеп жүрүптүр да. Анан бул жөн эле болбосо керек. Бул киши доцент болуп турган кезинде жеке өзү эмес, ушул илимге, билимге жаштарды да тартпадыбы? Ушул жаштарды көп тартты. Бирок көпчүлүк чыдабай кайра кетип атпады да. Ушу жөнүндө айтсаңыз, бул жанагы кошумча курсту да ачтырды да. Падкурс, азыркы падкурс даярдоо. Студент болуп кете албайт экен, даярдансын. Себеби согуштун тушунда балдар мектепте өзүбүз түшүнөбүз да кандай билим алышты. Анан бул киши доцент болуп турганда эми ошибочно айтып жүрүшөт. Бул киши Кирфандын жетектеген эмес. Бул медицина тармагын, больницаларды гана жетектеп турганда илимий даражага жетти да, илимдин доктору болуп, кандидаттан доктор болуп, 48-жылы, ошо 40 жашында доктор наук болгондо, ана мединститут ачыш керек болуп, биринчи ректору Иса байкени кылып атат да. Анан ал 6 жыл эмени жанакы кыргыз балдарды эми бул жерден 48 жыл асса, ал кезде Разактагы биринчи болуп элек, себеби республиканы кыргыздар башкара элек десек болот да. Экинчи, үчүнчү орундарда гана эметип. Анан ошондо мединституттун палтуркасы менен мединститут жанакы эски эме бар эмеспи? Тиги республиканский больницанын ичинде момундай ири азыр глазной клиника, первый, второй деген. Ошол мединститут болгондо. Анан эмен сен кайсы жерденсиң деп бирөөнү сураса, мен баланчы жерден. Бар, айылыңда мектепти бүткөн балдар бар бекен, врач бол деп
деметип кел. Жакшы, мейли бөлөккө барса деле бол, балдарды кыдырып кел. Эметсең таап. Анан 10 баладан ашык сүйлөштүм деп келгенине машина берчү экен. Балтурканы сен салып кел. Общитаны анда узун залдар дейт, баягы барактарда. Общита дайындагыла балдар экзаменге келет, өтөт депчи. Айылдан көп балдар өткөн. Анан жарым эле эме болду. Теги врач болуп баары эле боло албайт экен. Бул мединститут оор болуш керек менимче. Биз кийин деле байкайбыз, мединститутта окуу оор. Өзү дагы айткан экен, силер күн түндү окушуңар керек. Коркпогула. Жанагы сакталып турган кишинин сөөктөрүн кармап алып жатташыңар керек деп. Анан ачкамын деп качпагыла. Унду кууртуп алгыла. Чупка жасатып келгиле. Талканды, буудайды бышык кылып куурсаңар, талканы эме болот. Кыргызча эметкиле курсакты. Анан калганын мен кичине жардам берип турам. Эменин ичинен айылдын өзүнүн теңтуштарынын балдарын, айылдан 5-6 баланы. Ай, сен кайда окуйсуң? Сен кайда окуйсуң деп, мединститутта эмес, бөлөк вуздагы окугандар баланчерде. Дем алыш күнү келип турбагысыңар. Мен менен учурашып турбайсыңар, мен улуумун да. Деп, дем алыш күнү Такай Торагыр балдарын, өзүнүн аяш балдарын айтчу экен, ай, барбы дагы балдар айылдан десе, бар десе, эчте келбейсиңер, өзүң тойгонуң эле коонуп жүрө бересиңби деп, жумасына дем алыш күнү барып, Исабай экенин бир тоюнчу элек деп. Бул өзү Ташкентте окуп жүргөн кезин эстеп, айылдын балдары көнүш керек. Анан туура а кезде Молдогаzy Токобаев иштейт, тигил иштейт, баарын өз жакын туугандарына барып эметет да. Бул бир, экинчисинен Исабай экенин жана 44-жылдан баштап эметкени согуштан кийин биздин могу чоң тоодо, Кызылбулактын үстүндө биздин туугандар бар, Тугулдан чыккан Теңтуш экен, Кадыркул деген. А кишинин кийин көзү өтүп кеткен. Анан Büyükhan жеңе менен ат минип алышып, ай, көрбөгөнүм канча болду. Кадыкеме саламдашып келейин Кадыркулга. Деп анан Büyükhan ал киши Büyükhan жеңе аптечка сыяктуу чоң сумкасын, дары дармек бүт баарын сала жүрчү экен. Атка эметип берип жүр. Жайлоого барып. Анан кийин барып эметкенче эле чыркырап чыгат. Түзашуулар тиги жайлоодо, биздин жайлоодо. Көрсө приступ болуп, 3 күндөн бери приступ болуп аткан экен, ичим деп турбай. Кадыркул. Түйүлүп Кадыркул. Анан аялы ыйлап жүрөт дейт. Анан эмне болду? Кадыке, кел карайын деп. Анан карап текшерип аял экөө латынча сүйлөшөт да. Латынча бирдемелерди айтып, анан балыкчыга жетпейт дейт. Үзүлгөнү аз калыптыр дейт. Мастерди кат менен алып түшүп келет. Тиги жарылыптыр дейт уже. Сокур чегичи. Анан эмне бар? Тигини кара, муну кара деп эметсе, вроде бы аптечка, операцияны больницада жасаш керек. Анан Кадыке, кайрат эмессиңби, чыдайсыңбы? Чыдайм. Деп анан кийин ошондо спирттен кичине ичирип туруп, наркоз жок экен да. Анан кийин чыдайм дегенде оозун эме тиштетип туруп, жана кинодо таяк тиштетип, анан баса эме барбы деп бир, комуз барбы? Бар. Деп чыгар деп кылын чыгарып алыптыр. Комуздун кылы, ичеги кыл, азыр дагы көрсө жана тиккен жипти ичегиден жасайт экен да. Ал организмге жагымдуу экен да. Анан кол менен жасап атканда чыгып тур, сен кет деп тиги аяшын кетирип, тиги бирөөнү эметип, аялын жардам бер десе, мен де чыдабайм, Иса, как можно так деп эметип атканда, өлгөнчө союп салайын муну, тирүү калсын деп анан кийин союп баштаганда Кадыркул бакырган экен да. Я Иса, Исаке, тозогуң ушундайбы? Тозок мындан жаман, чыда, бул тозок эмес али. Деп сокур чегисин дарылап, анан кийин тигип
эметкенден кийин улам испечтатып дагы ичиргенби иши кылып анан кийин кайчы мезгилде кадимки эле уктасын. скальпель жок болуп калган да. Бычак менен эле эметип, бирок мен 2-3 жерден окуучулардан угуп калдым эле. Исеп аке айтчу экен, ой жаман чоң соесуз депчи. Колу чоң да. Мен колум баткандай соем. Андан коркпо. Ичиңде мен союп алып сала турган дарттан го. Мен сойгондан коркпа, бүтөт деп. Ошондой анан бул жерден Исеп аке өзүнүн окуучуларын абдан жакшы көргөн Волух, Валериянын папасы Волух кийин 80 жылдыгында келди, ыйлап. Сизди мен билем десем, мен докторанты болчумун, доцент. Еврей улутунда экен. Бебезов деген ал аспирант кезинен жанакы эле карып калган Бебезов. Анан кыргыз балдардан жылына бир келип окуучуларын момдай учениктери менен келип сыйлачу да. Бул жерде Акынбай чоң атанын Исеп аке өзү келгенде боз үй корого тигилчү, биз кирген дарбазанын эмес мандайына коронун. Анан коноктор менен келсе, Агороттогу үйдүн артында бактын түбүнө боз үй тигип, же бирдеме неметишеби, эми айтайын, анан тиги тили буруу эмелер менен келгенде кичине түнкүсүн охотко барышчу, өртөк атышып. Анан Өзбектен тиги бул жерден андан бөлөк президент кезинде практикасын тыштап больницада Зуракан Кайназарова, Ысқақ Кочкорбаев, Гапар Айтиев, тиги Түгөлбай Сыдыкбеков ал тиги абдан теңчү. Ал Токонбаев улуураак болсо дагы абдан мамилелеш. Көл башындагы жана Бүбүйна Керимжановабы филолог бир карган эже бар эле. Энциклопедияда иштебедиби? Ошол анан Какиш Рыскулова деген айта кетейин муну баса. Какиш Рыскулова докторлугун жактап атканда комиссиядан айтып бар, тетиги оформление тура эмес экен, бул оформление тура эмес, комиссия докторлугун өткөзбөй коет да. Анан Исеп аке катышып отуруп, академиянын президенти эмес, тиги эменин мединституттун ректору эмес. Анан сөз алып туруп айтып бар, главный адамдын өмүрүн алып кала турган эмесин тапкан турбайбы? Методдорун таап, дарыларын таап, кантип сое турганын таап. Главный ошол да. А технический оформление чепуха же. Деп болушуп өткөзбөйбү? Анан доктор наук болуп, Какиш Рыскулова жанакыдай эже. Анан кийин зав кафедраны выдвигать этип, ученый советке чакырып, ученый совет болгондо Волух кандидатурасы бар экен да. Анан Исеп аке бизден улуттан кыргыз кыздарынан биринчи доктор медицинских наук. Ошол кызыбызды моминтип эметпесек ким эметет? Улутубузга ушул кыз күйөт да. Ошол улуттун кызы, улуттун балдарынын ненеси. Давай Рыскулованы өткөзгүлө. Зав кафедра болсун, кафедраны башкарсын деп. Балким 40-жылга чейин ушундай болсо улутчул деп аты иймек. Бул киши өзүнүн улуттун кадрлардын уровени жетип калганын түшүнгөн экен. Анан бир эмелер айтчу, ученый совет дегенде мындай болуп атканда астыңкы рядты отурчу эмеспиз дейт. Айса Кадаевич келет баары бир деп, анын өзү 3 отургучту бир деп чакылап отурар эле деп. Биз баягы ирети менен келели. Бул кишинин баягы жүрөккө операция жасоосунун себеби эмнеден болду? Буга бир мисал барбы? Иса Акынбаев өзү жанагы россиялык чоң окумуштуу Бакулевден стажировкадан өткөн да. Ошол жүрөккө бар, ал буга чейин эми
эмгеги, чоң эмгеги бул сокур чегини жөнөкөй үйлөштүрүп койду да. Көп адамдар жасай баштады. Ошондо мына аябай чоң эмгек бул Исахунбаевдин жол салып берди да. Сокур чегини мындай жөнөкөй эле оңой эле алып койгонго. Экинчи чоң эмгеги жана богок зоп деп атпайбызбы? Ошол орунун аябай изилдеп, Советтер Союзу боюнча аябай күчөп атканда ошол 36%тен 13%ке мунун эмгеги чоң да. Ушул өзүнүн докторлугундагы кандидатын ушул менен жактаган негизи. Ана бул 36%тен 13%ке түшүрүш деген анан ушун үчүн жанагы эмгеги кызыл туу жана Ленин ордендерин ошондой эмгеги менен алып атат да. Анан бул киши ошол биринчи туңгуч Илимдер академиясы ачылганда туңгуч президенти болбодубу? Президенти болуп анан ошондо деле айтчу экен өзү. Мен дагы көп билелегим көп деп. Бул эң бул эхинококоз, альбакокозду да изилдеген киши. Чоң эмгеги да. Анан муну жанагындай хирургиялык жол менен эхинококозду алып, альбакокоздун алдын алуу боюнча көп эмгектер бар. Бул көп айтылбай жүрөт. Ошол эң чоң эмгеги сакталып атат да. Жанагы Борбордук Азия боюнча жүрөк операция жасаган эмгеги. Бул ошол жүрөккө аябай көп адамдар өлүп кетип атат. Кантип ошону барып атайын барып стажировканы өтүп келген. Москвага барып, Бакуевтен. Ошонун себеби эмнеде? Бир жаш кыздын ошол жүрөгү менен каза болуп калганда, себеби дегенде бул өзүнүн эле айылдаш. Анан ал ошо Москвада повышение деп коебуз, ошондой окууга кеткенде ошол жүрөгү ордон каза болуп калат, өзүнүн туугандарынын ичинен эле. Анан ал келгиче каза болуп калыптыр. Анан кийин ал ошо сөйөктү бербей тургула, мен баргыча деп туруп анан келип өзүнүн ошол шакирттери тигилердин баарына алып келип туруп айтыптыр да. Карачы, бул ачып көрүп, баягы жүрөгүн ачып көрүп эле кап муну тирүү алып калса болмок экен. Мындай эле бир кичине без экен, жүрөктүн бир клапанын ортосунда ошол. Анан ошону аябай изилдейт. Ошондон баштапчы. Изилдеп туруп алып койсо болот экен да. Дейт анан эми түздөн түз өзүм жасабай атайын стажировкага барат Бакулевке. Ошондон өтүп келип эле анан кийин ошол 59-жылы жайында ошол жанагы биринчи операция жасап атпайбы жүрөккө. Таң калышыптыр элдер. Бул кандайча аябай дасыккан адамдай эле жасап. Биринчи операциясы ушундай ийгиликтүү болгон да. Жанагы менимче чабанда арыз жазган. Мен жашмын, жүрөгүм ооруйт. Мага бир жардам бериңиз, мен да жашагым келет деп атпайбы? Ошондой бир жери бар. Ошо баягы эме катарып калганда. Анан кийин ушул бир жасасак болот эле, эмне үчүн биз жасай албайбыз? Анан ошондо кетип атат, бир 3-4 кишини алып кетет да. Мына ошону барып ошондон кийин келип атат дагы. Анан жана Шаршембекти жанагы 19-майдагы 59-жылы жасап атат. Улак тартканда Шаршембек эң удачный деп аткан элдин. Анан жана намыстантканы, жаш, мен жашагым келет. Сиз Акынбаевсыз, Кыргыздын Акынбаевы болсоңуз, анан мени кантип алып кала албайсыз деп намыстантып, анан көп болгон. Биздин өзүбүздүн туугандардын ичинде да жүрөгү ооругандар болгон. Анан эмне үчүн? Себеби Орто Азия, Казакстанда биринчи болсо, Советтер Союзунда 3-чү болсо, дүйнөдө болгон. Канададан келгенде Иса байке өзүм айтып отурганын укам. Өзүм бул аркы верендадан Канадага барып бир чатак иш менен атайын спецкомандировкабы, анан кийин операцияны жөн эле көрүп келгенге жиберген го. Анан канадалыктардын операциясына катышып, момунтуп карап турганда бир кезде тур эмес эметкен экен да, тиги ученый канадец. Анан тиги тур түбүйүп туруп алып мындай кылат деп өткөндө, ты смотри, говорят, кыргыз деп. Ал кезде Канадада посольствонун 3-чү секретары кадимки Талгарбеков болду, Улан Сарбанов. Талгарбек Сарбанов. Анан а кишинин өз оозунан угуп, мен да угуп, ал мен Сүйүнбаевди уккам, анан гүл күзүп балдарды мен райкомдо иштеп жүргөндө.
Анан канадалыктар таң калып, посол айтыптыр, булар итте билет турбайбы. Ошондо Канадада жүрөк операция жасалып аткан экен да. Эркмек сал. Бул киши канча жашында каза болуп калды? Бул киши 70-ке чыкмак 68 жашында каза болуп калды. Эми ал кайтыш болгон кырсыкта биринчи жолу балыкчыда агасынын кудагыйы кайтыш болуп топурак салганда адегенде шофер жок, Волга жаңы балдары бош эмес. Анан кийин күйөө баласы мен эле айдап барып келемиз. Ай, сен эмеге даярданбайсың, эртең учасың да защитага. Жок, ай мейли анда аялың чакыр деп, Чынар деген жана кош өлгөн кызы доцент. Боор эки үйдөгү агасы чоңойткон кыз болчу, 9 класска чейин бул үйдө окуган, кыргызча окуган. Анан өзү жакшы көрүп, сен кыргызча окудуң, калган балдарым бүт баары орусча окуду. Сен Фрунзеде окуп бүт деп, анан сыйлап турчу да. Анан эми ушу жалгыз агам болсо, кайтыш болуп кетти, балдардын баары жаш. Барбай койсом эмне дейт, топурак салбай койсом деп келген да. Торайга. Балыкчыга. Балыкчыга андан кийин. Койду. Андан кийин тигинден эметкенде байкемдин, атамдын короосун көрбөй кетемби? Байкем балдардын баары жаш болсо, жетимдер кантип атты экен. Жеңесин го көрдү тияктан. Анан бияка келип, уул менен мен да келем деп, бияктагы тегеректе кемпир кесек жеңелери чогулуп, анча-мынча аларын сыйлап, анан тең туштары бар. Тиги булар, ай кой Иса, конок бол десе, жок, мен кетейин. Себеби тетиги агам арбак үчүн келдим эле. Кудагыйга топурак салып коеюн. Эл эмне дейт, тигилер эмне дейт? Бул тиги элди тең албаган эмеби дебеби? Агам көзү жок болсо деп келдим эле. Бул күйөө бала дагы учат, жолдагы эметип турат деп кайра кетишип, покушение болгон жок. Мен тиги эбесине баргам эртеси. Ал эмес, ошол Токмоктун пассажирский автобустан дагы эметкенбиз, катышкандардан. Анан катуу удар болгондо берки Ивановканын Красный речкада болду да, Красный бери чыкканда. Ивановканын больницасына алып барышат. Дегенде алып кел деп эле карап эметерде Акунбаев караса. Врачтардын баары шок болуп эле калтырап калат да. Анан Бишкек Фрунзадан чыкты. Алар келгенче ушу эме болот, төртөө тең. Төртөө тең, э? Төртөө тең. Бул машинанын ичинде ким бар эле? Машинанын ичинде Исабайке, Бибукан жеңе, Чынар эже, Эсен жерде. Күйөө баласы. Күйөө баласы рулда. Ооба, рулда. Исабайке алды да, артта Бибукан жеңе менен Чынар эже. 4. Кыз күйөөсү, анан өзү. Себеби жана айтып атпаймынбы, тиги боюнда бар экен Чынар эженин. Күйөөсү рулда болсо, Ошон үчүн 5 киши. машинаны мен деле айдайм деп. Анан тиги Чынар эжени бу агасы чоңойткон да. Агасы бала көрбөй жүрүп, анан кийин ошон үчүн сен тигиге тиешелүү эмессиңби? Сен кудагыйың болот, кошо топурак сала кел деп. Ошону эметкен. Мен адегенде карып калдым, же машина айдай албасам деп, силер тиги жесир жеңемди жер каратпагыла деп туугандардын бирөөнө айтканго, телефондон айтса. Анан кайра айтыптыр, жок, мен күйөө бала келди, айдайм дейт, барайын деп, ошого келип кырсык болгон, ошондой. Анан кийин аны эл тигиндей мындай талкабайт этет. Кийин мен анда кантта иштечилим. Анан барганда түнчүндө тигит бүтүп эметсек, кичүү баласы Медер эмеде болчу, Москвада аспирантурада болчу. Как раз Вакуловдун эмесинде. Ал тиги эмеден учуп келди, түнчүндө ал эметпей калды. Берки Мустафа Мейирбайке врач эмес. Врач эже болсо тили иш албай калды, ал врачтарга да. Бирок Данияров ректор менис баары башын туруп эметишти. Невозможно живым остаться с этого удара дешип. Ал, кстати, кийин эмедиле коюп, знак деле турат, ошол жерге эскертип,
бирок мамлекет салып койгондон кийин ошол участок өзү баягы Мурат Алиев да ошол жерден авария болгон, көп авария болот. Өзү участоктун что-то мындай повороттору туура эмеспи билбейм. Кийин оңдойбуз деп бул мамлекеттик эсепте жүрүшкөндө анан ал киши бул бир туугандарын жакшы көрчү. Бир тууганын жалгыз агасын. Ал опом мындай айтканда уда. Анан кийин 3 эки эркек бир кыз да. Бу Акынбай атанын балдарынан. Анан баарын жакшы эметип, анан Исабай экемди өзгөчө эметчү го. Акшым ал эмес. Эми баары бир айтышым керек. Ал чоң болсо дагы айтышым керек. Жанагы азыркы министр здравоохранения бул эстелигин курганда өзү жумушчу менен өзү жүрүп калды, алмаштырып биринчи туура эмес болуп калып. Иса Акынбаевдин 100 жылдыгы мааракеси кандай өттү? Иш аракеттери кандай болду бул жерде? Жанагы мен айтып атканым эстелик качан тургузулду? Анан биринчиден жанагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясына Иса Акынбаевдин ысымы берилди. Ушул иш аракет кимден чыкты? Уюштуруу демилгечи топтун төрагасы болуп калдым ошол учурда. Депутат болчумун айыл кеңеште. Анан бул жерде мен атам Керимбектин ошол Асанбек байке ошолор мындай эмгеги чоң да. Ошолор көтөрүп чыкты дагы бул маселе боюнча медицина академиясына Иса Акынбаевдин аты берүү боюнча оңой болгон жок. Себеби ага Данияровдун да атын беребиз, көп жыл иштеген дагы ойлор болгон экен да. Анан 100 жылдык 2008 жылы өттү. 2008 жылы өттү. Ошол 100 жылдык өткөндө ушул инициатива биринчи айылдан чыкты. Анан бизде ошо Торайгыр деген коом бар Бишкекте. Сыртта жүргөн биз ученый илимпоз агаларыбыз бар. Алар дагы инициатива көтөрүп, алар Бишкектен айылдан бияка кол койдуруп чыктык. Мына көчө кыдырып таланттагы ошо уюштуруу комитетинин мүчөсү болчу. Туугандардын атынан болуп бул анан ошол 11 кишиден турган комиссия түзгөнбүз. Ошо кол койдуруп чыктык. Анан бул десек ошол Торайгыр коому Бишкектен ушул Бейшеналиев менен азыркы министр здравоохранения болуп атпайбы? Ошол кишилер нээлежелер болуп, тияктан ошол эстелигин жасатып келишти. Эстелигин жасатып келип 2008 жылы ошол коюлду бияка эстелигичи. Бир нерсени мен айта кетейин, жана Эркин байкеге кошумчалап айтайын деп аттым эле. Каза болгондо бул 1975 жылы 5 январда кырсык болот. Анан Темирбай ажы Карыке бул Египеттин борбору Каирде ошол жерде бир уламадан шакирт болуп жүргөн экен. Ошол кишинин айтканы бар да. 6 январда анын каза болгонун Кыргызстандык электе ушу Каирден радиодон бериптир. Дүйнөгө таанымал хирург Иса Акынбаев кырсыктан каза болду деп анан Египетте мындай антисоветтик эме менен жүрүшкөн да, антисоветтик пропаганда агитация жүрүшкөн. Анан ошол айтыптыр, алар мына ушундай дүйнөгөлүк хирургтар ассоциациясынын мүчөсү, анык мүчөсү. Ушул дүйнөлүк хирург атакы бар адамдын өзүнүн персоналдуу шопуру жок. Күйөө баласы айдап, анан кийин бул кыянаттык, бул Советтер Союзунун ушул адамга көңүл бурбагандыгы деген сыяктуу кылып мындай жүрүшүптүр да. Анан ошол 100 жылдыкта көп маалыматтар алынып, мынакей могу китепти дагы чыгарышты. Мына могуки легендага айланган инсан деген, адам деген орусчасы дагы Великое сердце Кыргызстана деп ошондой 2 түрлүү китепти чыгарышты. Мына ошол эстеликте ошондо коюлду. Анан бул жерде көлдүн жээгине өткөрдүк.
Мен жанагы академияга аттанын берилип калсын демилгеси деген суроо болуп атпайбы? Ошого анан бүткөн ишке автор көп болгусу келет. Анан ушу Керимбай агайдын ошол эмгегин мен өзүм эле ойлойм, ошол агайдын деле салымы абдан чоң. Башында бийлик маани берген жок буга 100 Президент жылдыкка. колмо-кол колуна берди да тиги чогулуштан. Ошентип анан 100 жылдыгы адегенде ошо айылдык деңгээлде эле башталып отуруп, анан бул эл сүйгөн адам деген башкача болот экен да. Анан баягы уюштуруп баштадык. Ошо айылдын деңгээлинде эле баштап улам чоңойот, анан республикалык деңгээлге өзүнөн өзү эле көтөрүлүп чыкты. Бир топ убакыттан бери эле бул улуу адам тууралуу бир топ билгенибизди, укканыбызды, анан өзүбүз көргөнүбүздү айтып бердик. Бирок бул киши тууралуу кандай айтсаң да сөз түгөнбөйт. Бул кишини Ала тоонун Гиппократы деп койчу эле. Окуучуларын азыр өзү 90га барган окуучуларынан да кээде угуп калам. Өзү жанакы мен айткандай, менин чоң колум бата тургандай кылып бычак менен кескенден коркпо. Ичиңдеги алып салган дартыңан корксоң болот деп өзү ошондой киши эле. Анан жана айтып келатып эсимен чыгып кеткен экен. Азыркы президент Жапаров ошо депутат кезинде өлгөнүнө 30 жыл болгондо биринчи жолу окуп алыптыр жана китепти. Анан уюштуруп Министерство культурадан Министерство здравоохранения Абдыраимовго айтса, берсе мага эмне уруксат бере берем деп, жана БЮС республиканский больницанын центринин Акымбаевдин клиникасынын бер жагында эстелик бар. Ошону Торайгырга туугандарына өз эсебинен маршруткаларды жиберип, Жапаров депутат кезинде алдырып, ошону койдурган, өз эсебинен койдуруп, анан кийин депутат эле болчу жөнөкөй. Анан сүйлөп атып айткан, мен тиги окуп алып, ушундай киши да унутта калабы окуй деп ыйладым деп. Анан кийин жанакы балдары, неберелери медик болуп, булардын өзүнүн Исабайкенин өзүнүн личный бала бакырасы менен эмгек, медициналык эмгек стажы эле 550 жылдан ашып 500 жылга жакын бу айланайын баягы күнү Нележенин айтканы боюнча. 50 жылго. Себеби бул 3-чү поколениялар азыр доктор болуп атышпайбы? Биздин атабыз да ушинтип даңазалап, бир элге тааныталы, журтка тааныталы деп, бул өзү эле таанымал киши эле, анан ошол дагы кошумча болсун деп келгениңерге аябай чоң рахмат. Мен бул кишинин өзүн көрбөсөм дагы мындай 3 жолу бир баа берген бар да. Биринчи жолу ошол теге элге жана уюштуруу тобунда жүрүп, ушу элге кайрылганда эл ушунчалык көтөрүлүп, ушуну көтөрдү. Зат элге эмгеги сиңгени анык экен, жасалма эмес. Экинчи ушул кишинин той өткөзөт деп көчөлөрдүн баары оңолуп, светтердин баары коюлуп, тети клубдун баарын, тети райондун болгон чоңдору оңдоп атканда мен усталык айттым эле. Биздин атабыз көз өтүп кетсе да бизге кызмат кылып атат дагы эле. Биз ушуну жасай албайт элек өзүбүз. Ушу атабыздын аркасы менен ушунчалык жакшы иштер бүтүп атат, район көтөрүлүп келипти, ошол архитектура менен акимият келип актап жүрүшөт клубту. Анан ошондо бир суктанып карап отуруп, эсинде болсок талай. Ушу атабыздын көз өтүп кетсе да бизге кызмат кылып атканын койгон жок деп. Анан элге сиңген, могу китепте аты айтып тургандай, легендага айланган адам чын эле ушу айыл легенда катары тааныйт да бул кишини. Эми арбагында колдосун, дагы бул кишини айталы десек бир күн бир түн жетпейт окшойт. Көпкө айтыш керек экен, анан үлгүрүп айткандарыбыз ушул болуп атат, дагы көбү калып калды. Эми ушуга да рахмат. Эми азыр биз Иса Акымбаевга кыргыз эл баатыры деген наамды ыйгаруу боюнча кат жолдоп атабыз азыр. Кыргыз эл баатыры деген. Андай наамы жок эле эл Иса Акымбаевди ошончолук сыйлайт да, эл баатырындай катары. Бирок ошондой кыргыз эл баатыры деген наам берип койсо, өлгөндөн кийин дагы туура болот эле да. Урматтуу замандаштар, мына мен өзүм келип ушул жерде Исахунович Акымбаевдин үйүндө отурам, куттуу үйүндө. Ушу мен келгенде ушу ага туугандары
өзүнүн жердештери келип ушу тартып атканды көрүп бир өзлөрүнүн кубаныч бир ой пикирлерин айтып кубанып отурушат. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр Исакымбаевдин мекенчил экенин, элге баягы эмгеги сиңген экенин бул көрсөтүп турат да. Ар бир келген адам ушул Исаканович жөнүндө жакшынакай ой пикирин айтып, кандай өткөн. Бул жерде көп кишилерден ар кандай сөздөр чыгып бир кубанат экенсиң да аргасын айтканда. Мен силерге айтарым рахмат, Эркин Аксакалов, өзүңүз да келип ушул жерден маяк бердиңиз. Мына жаштар дагы мына өзлөрүнүн эмгегин айтып отурушат. Бул жаштар дагы сиз сыяктуу эле ошо Исакановичтин эмгегин баалаганы да азыркы жаштардын. Айтарым силерге рахмат. Исаканович баягы өлбөптүр десек болот да. Анткени мына анын ишин, жасаган ишин эл азыркы чейин баалап жатпайбы? Рахмат сиздерге. Ишиңизде ийгилик болсун, ден соолукта болгула. Аман болсо дагы көрүшөрүз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Өзүңөргө дагы. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.